Аты жөнүңүз? Алмабеков Эрнест Ашимович. Туулган жылыңыз? 22 февраль 1979 жыл. Бүгүн студияда мен тергөөчү, мен сизди допрос кылам. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү. Бүгүн биздин студияда тергөөчү Алмабеков Эрнест мырза бүгүн бизде конокто. Сизди кызыктырган, жеке мени кызыктырган бир канча суроолорго жооп алабыз. Кош келдиңиз дагы бир жолу. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроом, сизде дагы мыйзам менен көйгөйлөр болобу? Албетте, бизде күнүгө мыйзам менен. Жеке өзүңүздө? Жеке турмушта жок андай. Болгон эмес. Болгон эмес, Кудай сактасын. Мыйзамды билесиң, ошондуктан бузганга жол жок. Алгачкы жолу канча жашыңызда милиция кызматкери болом деп кыялдангансыз? Алгачкы жолу милиция кызматкери болом деп мен мектепти бүткөндөн кийин эле кыялдангам. Себеп дегенде мектеп тарапка баратканда мен ошо окуучу кезимде милиция мекемеси болчу. Ошондо биздин улуу милиционер агаларыбызды көрүп, алардын баскан турумдарын көрүп кыялданат элек да. Биз да окуу жайын бүтүп, ушуларга агаларыбызга окшогон бизде милиция кызматкерлери болсок деп кыялдангам. Демек 16-17 жашыңызда? 16-17 жаш. Дал ошо 16-17 жаштагы Эрнестке азыр мен сени кыялыңды орундатып, татыктуу, чөнчүл, адилеттүү милиция кызматкери болдум деп айта аласызбы? Албетте. Адилеттүүлүк деген эмне сиз үчүн? Негизи көп жерде азыр адилеттүүлүк ыйлап акча бийлеп аткан заман экенин баарыбыз билебиз. Тергөөчүлөр анан жана УКМК тарабынан дагы пара алып кармаган учурлар дагы болот. Негизи адилеттүүлүк боюнча анан сизге эң чоң канча пара сунушташкан? Алган эмессиз, бирок сизге сунушташкан. Эми мен ошо мынакей негизги кесиптик тажрыйбамда кылмыш тергенде ар кандай учурлар болот. Албетте кызыктыруучу нерселерди көп адамдар айтып келишет. Мисалы, белек катары унаа тартылайбыз, же болбосо батириге чейин деген сөздөр болот. Ал эми жарандардын өз ою да. Бирок биз милиция кызматкери болгондон кийин азыркы учурда андайга жол жок. Жумушуңузда адамгерчилик менен мыйзам тирешип калганда, бири-бирине карама каршы келип, дайым эле мыйзамды тандайсызбы? Адамгерчилик менен мыйзам барабар болуп калганда, албетте биз мыйзам тараптуу издей болобуз. Биз мыйзамды сактоо үчүн иштеп келебиз. Демек дайыма мыйзам. Дайыма мыйзамга биз албетте баш ийебиз. Мисалы жана жолдо гаи токтотуп калса дагы, мыйзам бузуу, бирок жана улуу инсан экен, макул кете бериңизчи деп кетип салышат го, ошондой нерсени мисал кылдым да. Эми ал жол эрежесин бузуп келбеген, бирок адамгерчилик үчүн кетирип койгон учур. Жок, эми ошондой учурлар негизи жол эрежесинде каралган да. Аны эскертүү деп коет. Эскертүү берип, мындан ары мындай жол эрежесин бузбаңыз деп. Эскертүү берип, узатып атса, анда туура эле го дейм. Себеп дегенде, эгер деле одоно түрдө жол эрежесин бузбаса, мындай анча оор эмес болсо, анда эми аны жол тескөө кызматкерлери ошол өздөрү аныктайт да. Мисалы, мен арыз менен тергөөчүгө кайрылдым. Тергөөчүлөрдүн иши көп. Менин арызымды караганга убакыты жок. 1 ай ичинде менин арызым эч кандай каралган жок. Мен аргасыздан интернетке чыгарганга мажбур болдум. Интернетке чыгарып, ал окуя резонанс жараткандан кийин 2 айдан бери менин каралбаган ишим 2 саатта каралып, чечим чыкты. Менин тарапка чечилди да. Ошону мен интернетке чыгарбай, башка кандай жол менен ошол процессти батыраак ылдамдатсам болот? Так, сиз арыз жазгандан баштап, эгерде кылмыш тууралуу болуп атса, албетте милиция кызматкерлери, тергөөчүлөр сиздин арызыңызды каттайт. Каттабаганга мүмкүнчүлүк жок. Каттап, тергөөчү мисалы өзүнүн күнүмдүк ишмердигинде арызыңызды каттайт. Эгерде кылмыш жөнүндө болуп атса, сөзсүз кылмыш ишин козгойт. Анан ошо кылмыш кылган адамдарды аныктап кармап келүү үчүн тергөө тапшырмасын берет. Тергөө тапшырманы кимдер аткарат? Тергөө тапшырманы ошо аймактык тескөөчүлөр аткарат. Ошол эле ыкчам кызматкерлери аткарат.
Анан кээде сиз айткандай бир айлап Андан да жылыш көп жок деп кээде. атпайсыңбы? Андан да көп болуп калышы мүмкүн. Имшектүүлөрдү кармаш үчүн албетте убакыт талап кылат. Бирок резонанс жаратылганда бат эле карамсыз болуп атпайбы? Резонанс жаратылганда албетте баардык мүмкүнчүлүктөр ошого жумшалат да. Жумшалат, резонанс жараткандан кийин баардыгы ошол тарапта иштеп, албетте анан кичине тезирээк болгону албетте чындык. А эми интернетке чыгарбай же социалдык тармактарга чыгарбай ал үчүн өзүңүз жаран катары арыз жазган адам катары барып тергөөчүгө барып анын иш тууралуу маалымат алсаңыз, албетте алдагы жылдарда ошондо алдыга жыла баштайт. Демек өзүм чуркап бат-баттан эскертип, чалып тактап турушум керек, ошол туура болот да. Сот боюнча азыркы сот бийлигине кандай баа бересиз? Адилеттүүлүк боло бербес, дайыма эле боло бербестигин баарыбыз эле билебиз. Сот бийлигинде албетте сот бийлиги да мыйзамга баш ийет да. Мыйзамга баардыгы мыйзам менен карашат. Эми Дайыма элеби? дайыма деп айта албайм. Албетте эми аны антсем туура эмес болуп калат, элдин оозунда чындык бар. Эми кээ бир учурлар болот экен, аны эми элдин баары билет. Аны Сиздин көз караш, сиздин бааңыз кандай болду ошондо? Эми адилеттүүлүк сот тарабында дайыма болсо абдан жакшы болмок. Бирок кандай учурлар кээде болбой калат. Анан дагы бир актуалдуу көйгөй бул коркутуу. Кыздар ортосунда көбүнчө зависть болот, көрө албастык болуп, анан бири-бирин шантаж кылып, монтаждап интернетке чыгарып салгандар көп. Анан мурунку күйөөлөр азыркы аялдарын коркуткандар бар экен, интернетке чыгарып салам депчи. Буларга кандай статья бар? Албетте эми аялы мурдагы аялы күйөөсүн коркутуп атат дейли. Мисалы жөн эле коркутпай эле опуза талап кылып да коркутуп атат да. Жашоосунда мындай кооптуу болуп коркутуп атат да, сен интернетке чыгарып салам, мындай кылам дейт. Бул көрүүчүдөн келген суроо. Албетте мунун артында негизи бир нерсе опуза талап кылган жери бар да. Бир нерсени талап кылат. Ата жөн эле чалып коркутпайт да. Коркутуп мен мынтип коем. Жана жалган жала жапкандарчы? Жалган жала жапкандар да бар. Ал эми ал тарабы боюнча мыйзамда каралган. Жалган көрсөтмө берсе же жалган маалымат таратса социалдык тармактар аркылуу албетте. Бизде бул статья иштейби? Берене бар. Берене көрсөтүлгөн. Ошондо бизде 364 берене бар, 363 беренелер бар. Ошолорго таянып биз дагы өз ишмердигибизде сурап атканда дагы маалымат арыз жазып атканда да эскертебиз. Эгерде жалган маалымат берип атсаңар, жалган нерсени айтып келип атсаңар, жокко тартыласыңар. Демек интернетте бирөөнүн атынан жалган жала менен чыгарылган ар бир материал үчүн дагы берене бар жана ал иштейт. Иштейт. Бүгүнкү күндө иштейт. Бүгүнкү күндө иштейт. Арыз жазып келип, бунун баары жалган деп жазса, териштүү. Ошого эле шай келген дагы бир суроо. Айрым мырзалар жактырган кызынын жок деген отказын кабылдай албай, неадекватно иштерди тутушат, коркутуулар болот, тынчыналат. Айрым учурда ала качууга чейин барышат же опузалап коркутат, урс-окууга да калган учурлар болот. Бул үчүн кандай берене бар? Алдын алуу иштери барбы же качан гана бир уруп согуп кеткенден кийин же өлтүрүп кеткенден кийин анан иш козголобу? Алдын алуу дегенде эми биз мисалы билбейбиз да алар кандай эмне кылмыш кыймыл аракет кылып койорун. Сизге доказательствосу менен алып келип берсе? Бизге анда далили менен алып келип берсе, анда биз ошону деген кылмыш жаза кодексине ылайыкташтырып карап, бул жерде кайсыл мыйзам бузуу болду, кандай кылмыш болду. Ошого карап туруп, анан ошо юридикалык баа беребиз. Юридикалык баа бергенде түшүндүрүү иштери гана болобу же башка дагы чаралар болобу? Эгерде кылмыш кылынса ошол жерде коркутуп, ала качуу, кыздын кооптуу болсо, жашоосуна, ден соолугуна кооптуу болсо, албетте иш козголот. Шектүү адамдар ал жерде мыйзам чегинде жооп бериш керек. Негизи иш канча убакыт каралыш керек? Кандай учурда токтотуп койсо болот? Эми мыйзам негизинде кылмыш жаза процессуалдык кодексинин негизинде мыйзам боюнча иштер өзү 2 ай тергелет.
Анча оор эмес, жеңилирээк иштер 1 айдын мөөнөттө тергелиши керек. Эгерде 2 айда тергөөчү ар кандай себептер менен тергеп албай калса ишти, анда прокурордун астына барып өтүнүч келтирип узартса болот. Кандай учурда Токтотуп койгондой эми эгерде шектүү аныкталбаса токтотот. Эгерде шектүү ошондой эле айыпкер белгилүү болсо, бирок анын жүргөн жери белгилүү эмес болсо, анда дагы токтотобуз, издөө жарыялайбыз. Эгерде шектүү же айыпкер ооруп калса, оору менен ооруп, ооруканага жатып калса, тергөө амалдарына катыша албаса, анда да токтотууга ишти токтотулат. Бирок бул токтотуп койду деген ишти жаап салды деген эмес, Жок. Биз ишти токтотуп коюп, мисалы, шектүү аныкталбай атса, токтотуп коюп деле тергөө амалдарын жүргүзө беребиз. Ошо кылмышкерди издөө боюнча иш-чараларды көрө беребиз. Тергөөчүлөрдүн иш алып баргандарын, оперлердин иштегендерин көрөбүз да, дагы ошол кинолор чындыкка, реалдуулукка канчалык деңгээлде жакын, кайсыл кино реалдуу тартылган деп сунуштамаксыз. Ошону көрсөңөр, ошол чын эле биздин жашоо деп. Эми кино тасмалар негизинен 80-90% реалдуу жашоодон алынат да. Мисалы алсак, мынакей башкы каарманы Асхат Айманов, актер, назабыз аткарган участковый деген тасма, кино тасма, реалдуу, абдан реалдуу. Региондо чынында эле ошондой да. Аймактык тескөөчүнүн иши ошондой эле болот да. Андан сырткары эми напарниктер деген бар, ал жерде кичине эми юмор кошулуп кеткен, анан баягы дагы жеңилирээк болуп калган да. Мен ошол кинону көргөндө айткам да, чын эле булар бири-бири менен ушинтип күлүп сүйлөшөбү деп. Анткени мен дайыма көргөндө мындай серьезно жүрүшөт да, бири-бирине дагы мындай официально кайрылышат го. Эми кээ бир учурда бар, эми бизде милиция кызматкерлеринде да адамгерчилик бар да, бири-бирине Гүлүшүп сүйлөшөт, бала чаканы сурап, бала чакасын, ден соолугун сурап, ишин сурап. Эң оор, эң коркунучтуу кылмыш орду сиз катышкан? Эң оор, эң коркунучтуу кылмыш бул Арча Бешик конушунда каракчылык болгон. Бир үй бүлөгө түн ичинде бир саат 2-лер болсо керек, ошо 3-4 куралданган жигиттер бычак менен, тапанча менен келип уктап атканда ошо үйүнө келип кирип, ошо үй бүлөсүнүн мүчөлөрүнүн баарын салап, ошо бычак менен буту колдоруна сайып, ошону кыйнап, анан үйдөгү акча каражатын алып кеткен кылмыш болгон да. Эң ошо оор мен үчүн мен ошол окуя болгон жерге түнү менен бардык, ыкчам тобу. Ошол үйгө киргенде эми элестетсеңиз баардык жер кан. Үйдүн ээлери жатат. Бир үй бүлө, аялы, күйөөсү, иниси бүт сабап сайып, байлап. Ошо эң оор болгон да мен үчүн. Кийинки суроо. Сиз темир тор артына киргизген кылмышкерди көчөдөн кезиктирип калган учур болгонбу? Көп эле болгон. Көп эле болот. Салам берип кетти. Саламдашат, ооба. Биз да анын акыбалын сурайбыз, ал да адам да. Далилдериңиз жетишсиздигинен кылмышкерди кое берүүгө аргасыз болгон учур? Андайлар да болот. Андайлар да болот. Мисалы айтканда, азыркы учурда, мына азыркы күндө алдамчылык абдан өнүккөн. Ошол жерде кээ бир учурларда далилдер жетишсиз болуп калат да. Ал жерде жарандык катнаш менен анан кылмыш тарабына мындай өзүнүн бир чеги бар да. Ошол жерден далил жетиш болбой калса, албетте кое беребиз. Аргасыз болобуз. Мыйзамды буза албайбыз. Далили жок болсо, аргасыз борчтобуз. Аргасыз кое беребиз. Ошол кылмышкер экенин билесиз, бирок сиз далилдей албай атасыз, сиздин чындыгыңыз бир чыркырап эле алып кетет да. Ошондой учур оорбу сиз үчүн абдан? Абдан оор деп өкүнүчтүү да. Өзүң сезип атасың, бул кылмышкер кылмыш кылган. Бирок ал ар кандай амалдар менен кылмыш кылган эмесмин деп. Артык ушунчалык тазалаган, сиз эч кандай далил чогулта албай калдыңыз. Далил чогулта албай, далилдер болсо, далилдерди жокко чыгарып ийишет, жок кылып ийишет. Мындай өкүнүчтүү.
Акыркы учурда кылмыштын саны көбөйүп жаткандай сезилбейби сизге? Азыркы учурда кылмыштын саны көбөйбөй эле. Жана көңүл буруу көп болгон сайын кайра кылмыштар көп чыгып атат да, же интернет өнүккөн үчүн ушундай болуп атабы бизге? Интернет өнүккөн үчүн ушундай болуп атат да, ушундай сезилип атат. Мурун мындай нерселер көп деле чыкчу эмес. Көпчү эле чыкчу эмес да мындай. Азыр технология өнүккөн заман. Баардык кандай туура эмес иш кылсаң, баардык жерде видеокамералар турат, видео тасмалар турат. Анын баары социалдык тармакка чыгат. Бир четинен бизге жеңил далил издеш үчүн видео тасма турса, ал 100%дык далил да. Кылмыш кылдыбы, мыйзам бузулдубу. Жана жогорудагы суроого толуктоочу суроо, колониялар, түрмөлөр кылмышкерди оңолуп кетүүсүнө жардам берет деп ойлойсузбу? Ооба. Кээ бир адамдар ошо колонияларга барып, жаза өтүү мекемелерине барышат. Аны көрүшөт, аяктын жашоосу кандай экен. Кылмыш кылса аягы кандай болот экен. Ошондон аяктан да тарбия алышып, туура жолго түшкөндөр бар. Бирок айрымдары чыккандан кийин кайра башкаларга кошула албай, депрессияга түшүп, кайра жашоосу артка кеткендер дагы кездешет, Андайлар да бар, эми адамдын өзүнөн да. Ал кандай өзүн тарбиялап, кандай бул жашоого көз карашы кандай. Ошондон болот да. Сиздердин жумушта тартип аябай күчтүү. Жана жогоруда айтып кеткендей эле жетекчилик абдан тартипти катуу карайт, кооп сүйлөйт. Анан ошондой эле сиздерге мындай ранимый, көңүлчөө кишилер барып иштеп кете албаса керек, Эми тартип албетте бизде тартип күчтүү, катуу болбосо болбойт. Адамдардын тагдыры менен иштеп атканда тартип болбосо туура эмес болуп калат. Анан сиз айткандай кичине көңүлчүү кишилер болсо, аянычтуу болсо, алар эми келип өзүн туура эмес сезет да. Өзүн иштей албай, көңүлү жок болуп, жетекчиликтен бир урушканда таарынып жетекчиликтен уруш укса таарынып мени жөн эле урушуп атат деп. Жетекчиликтин урушкан сөзү ал кызматкер жакшы иштесин, туура иштесин, адилеттүү иштесин, калыс иштесин деп айтат. Сизди эмнелер таарынтат? Коомдо болуп жаткан. Коомдо болуп жаткан албетте жалгандык, адилетсиздик негизинен ушулар таарынтат да. Тергөөчү катары азыркы жаш биздин өспүрүмдөргө эмнени айтасыз, кандай кеңеш бересиз? Кыргыз элимдин жаштарына кайрылып кетет элем. Өзүңөрдүн ак эмгегиңер менен, мээнетиңер менен окат кылып, эмгек кылып, бул турмуштун жолун баскыла. Эч качан кыска ойлук кылып, жеңил пайда издеп, шулундук кылып, бирөөнү алдап коем, же бирөөнү тоноп алам деген ойдо болбогула эч качан. Анын артында албетте жоопкерчилик бар. Өзүңөрдүн ата-энеңерди ойлоп, бир туугандарыңарды ойлоп, алар кээ бир жаштар кылмыш жасап бизге, биздин мекемелерибизге түшүп калганда ыйлап келишет, көз жашын төгүп. Ошондой болтурбош үчүн суранып кетер элем кыргыз жаштарыбызга ар дайым адал иш кылгыла, ак мээнетиңер менен окат кылыш керек. Бир кичинекей сөз менен бүтүргүм келип атат. Алыскы бир падышачылыкта мындай салт бар экен. Ал жакта падыша өлсө 4 ирет коңуроонун үнү чыгат экен чиркөөдөнчү. Ал эми падышанын туугандары өлсө 3 ирет, жакындары өлсө. Байманаттардан өлсө 2 ирет, ал эми жөнөкөй карапайым эл өлсө 1 ирет коңуроонун үнү чыгат экен. Анан бир күн ошол жакта сот адилетсиз чечим чыгарып, бир инсанды камап коет. Ошол күнү эмнегедир 5 жолу чиркөөдөн коңуроонун үнү угулат. Баары таң калып чиркөөнү көздөй чуркайт экен. Бизде падышадан дагы статусу бийик ким бар болчу, ким өлдү депчи. Анан ал жака барып айтып сурашса, бизде падышадан дагы бийик турган статусу бирөө бар болчу, бүгүн мына ошол өлдү, ал адилеттүүлүк деп жооп берген экен. Ошондуктан адилеттүүлүк дайыма биздин адамдык сапаттарыбыздын дагы эң башында турсун дейли. Биз дагы журналисттер силер сыяктуу эле жандай
ысык точкаларга көп барып калабыз, андыктан жумушуңуздардын оор экенин билебиз. Канчалык деңгээлде чын эле жогоруда айткандай карда, жамгырда, ысыкта, суукта, өзгөчө биз таттуу уйкуда кезде дагы сиздер жумушта болосуздар. Бул үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Жылдыздарыңыз көбөйө берсин, чоңое берсин. Чоң рахмат.